Жаңы сейилбактын ачылышы Талас шаарынын тургундарын кубандырды. Жергиликтүү эл мэриянын бул аракетине ыраазы болушту. Бүбайкан Жаныбекова неберелеринин жыргап ойногонун көрүп, сүйүнүчүн бөлүштү. Мурда жок болчу, эчтеке жок болчу балдарыбыз. Мына бүгүн сонун рахмат ушун жасаган өкмөткө, элге ыраазыбыз. Мына неберелерибиз жыргап ойноп калды. Сонун карачы. Мурда мында жок болчу, бул жерде аңыраган эле дала болчу. Мына бул жерде 40-50 жылдан бери жашайбыз. Көрүп алып сүйүнсөк жок. Эми ушуну мен айтам жаштарга, сындырбай, бүлдүрбөй, ушуну жакынакка кылып колдонушсын, чоңдорубузга, башчыларыбыздын ушуну жасагандардын баарына чоң рахмат. Сейилбак Талас шаарындагы жаштык конушуна курулду. Бул аймакты жергиликтүүлөр Шанхай деп дагы атап келишет. Мында көп жыл жашаган тургундар шаар четиндеги шарттар жылдан жылга жакшырып келатканын айтышат. Бул жерде эч кандай инфраструктуралар өнүккөн эмес болчу. Азыр Кудайга шүгүр жолдор асфальтталып, элдин баары ишеним, жакшы ой, жакшы тилектер пайда болду. Курулган нерсе үчүн биз баарыбыз кубанычтабыз. Мурун эле жасаса болмок, бирок азыр убакыты келди окшойт. Кыргызстаныбыз өнүп, өсүп, алдыга жылы берсин, Кудай буйруса. Ошого тилектешпиз, каалайбыз. Мында эс алып олтурууга, балдарды ойнотууга шарттар каралган. Көрктөндүрүүгө дагы көңүл бурулуп, атайын жашыл аянттар жасалып, жаныбарлардын сөлөкөттөрү орнотулган. Мал кирбеш үчүн тегереги курчалган. Жаңы сейилбактын курулушу 2,5 миллион сомду түздү. Бул жаштык конушундагы парк, бул жер 2 жыл мурун негизи бул парк курулду эле, бирок тилекке каршы бир аз мүчүлүштүктөр кетип калган. Анан урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич тапшырма коюп, ушул паркты толук кандуу, элдин купулуна толгондой кылып жасап чыккыла деп. Анан бул жерде биз жасоо үчүн ушу шаардык кеңештин депутаттарынын колдоосу болду. Алтын казык компаниясынын жетекчиси 1 миллион сом бөлүп берип, жалпы жонунан бир 2,5 миллион сомдун тегерегинде акча каражатка бүгүнкү курулуш иштери аяктады. Бул жерге демөөрчүлүк кылган ишкер Эсен Казакбаев Талас шаарынын тургуну. 2 миллион сомдон ашык акчаны өз чөнтөгүнөн берип, мэриянын имаратын оңдоого колдоо көрсөткөн. Бул жолдагы өзү чоңоюп өскөн конуштун шарттарын жакшыртууга жардам кылды. Өзүбүздүн ак мендетибиз менен ошого ишкерлик ишин кылып келгенбиз. Анан эми ишкерлик кылып келгенден кийин бул Кудай таалам берген нерсе экен да. Бул жакшылык да. Эми ушул жакшылыкты дагы мына эл менен бөлүшүп, мына ушундай жакшы жерлерди куруп, ушун баары биздин Талас үчүн да. Эгер ар бир адам ушундай жакшылыктарга катышып, ушундай жакшы иштерди кылып берсе, биздин Кыргызстан өнүгөт. Анан президентибиз да мына өзү дагы мына кол баштап, мына элди мына жакшы жака, өнүгүү жака мына айтканда сүрөп барып атат. Мына айтканда бул сонун нерсе да. Ошон үчүн мен кошулам да ушундай жакшы нерселерге. Белгилей кетсек, Талас шаарындагы конуштарга чакан болсо дагы мындай сейилбак биринчи жолу курулду. Жергиликтүү бийлик быйыл мындан дагы чоң курулуштар болоорун эскертип, баары тургундарын ыңгай үчүн болуп жатканын айтып, жасалган ишке аяр мамиле кылууга чакырышат. Нурсултан Курманбеков, Кайнар Ормонов, ЛТР, Талас облусу.